Жасалма гүлдөн чыныгы бизнес жасаган баткендик Сүйдүмкан. Баткен облусунун Тамаша айылынын тургуну Талантбек кызы Сүйдүмкан түнкүсүн жарык берген жасалма гүлдөрдү жасап, киреше таап келет. Ал бул өнөрдү миграцияда жүрүп, интернет аркылуу үйрөнгөн. Алгачкы эмгектеринин сүрөттөрүн Instagram баракчасына жүктөгөн соң, күтүүсүз жерден буйрутмалар түшө баштаган. Кардарларынын пайда болгонуна шыктанган Сүйдүмкан чеберчилигин жакшыртып, Кыргызстанга кайтып келгенден кийин да бул ишин уланткан. Бүгүнкү күндө Сүйдүмкандын кол өнөрчүлүгү үй бүлөлүк бизнеске айланган. Жолдошу гүлдөрдүн каркасын түзүп, лампаларды туташтыруу иштерин жасайт. Гүл жасап сатуу менен гана чектелип калбастан, учурда ишкер айым гүл жасоонун сырларын онлайн курстар аркылуу үйрөтүп келет. Анын окуучулары Украина, Орусия, Казакстан жана Европанын бир катар өлкөлөрүндө жашашат. Гүлдөрдүн баасы колдонулган материалдардын сапатына жана жасалуу техникасына жараша коюлат. Анын эң бийик гүлүнүн узундугу 1 метр 80 сантиметрге жетип, баасы 12 000 сомду түзгөн. Сүйдүмкан айымдын англис тилинде да мастер-класстарды тартып, ишкерлигин заманбап стилде алып барсам деген пландары бар. Ишкер айым ар ким мыкты жасаган ишин элге сунуштаса, сөзсүз түрдө кардарларын табат деп кошумчалайт. Талантбек кызы Сүйдүмкан менен толук маекти Лимон Медиа порталынан окуй аласыздар. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн маектин иштетмеси тап линк менен стористе.